ошо биринчи толкунда эл тарабынан, чет мамлекет тарабынан ошол пандемияны жеңиш үчүн абдан көп чоң жардамдар берилди. Мына азыр айтып атат, мына көптөгөн өкмөт вице-премьер-министр айтып атат. Көптөгөн ал ишемдиктер кеткен, акча оңго солго кеткен. Анан ошол эле учурда ошол нерсеге жооптуу, ошол кезде иштеген, чоң кызматта иштеген адамдар дагы мындай өзүнүн жоопкерчилигин сезбей, ушул убакка чейин аларга мындай чара көрүлбөй жүргөнү дагы сизди ойлондурса керек эмчи. Мынте берсек, мындан ары да кайталанышы мүмкүн да. Кийинкиге сабак болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен оюмча бизде бир жагы тенденция баягы оор убакытта иштеген кишилерди мындайча айтканда күнөөлөгөн туура эмес деп ойлойм да. Ката кетип атса дагыбы? Жок, ката кеткени мындай да. Жетекчилер ошол алган мындайча айтканда чет элдик тияктан бияктан келген жардамдарды, финансылык жардамдарды ошо целевой мындайча айтканда туура колдонгону жөнүндө жооп бериш керек, алар сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Бирок азыркы убакта кээде медиктерди да күнөөлөгөн моменттер болуп атат. Бул туура эмес деп ойлойм да. Медиктер өзүнүн өмүрүн сайып коюп, ошо жумушка барып башка бирөөнүн өмүрүн сактап калайын деп өмүрүнөн ажыраган канча медиктер, 80ден ашкан медик врачтарыбыз кайтыш болуп кетти. Профессорлорубуз кайтыш болуп кетти. Ошону мындайча айтканда медиктерге мына сыйына турган убакытта анан эми эң акыркысы жанагы медиктерди күнөөлөп алат деген бул туура эмес да. Бул абдан туура эмес. Бирок медиктер жана финансылык жакты ал менен иштеген жок да. Медиктер анын иши да жок. Жетекчилик иштеди да. Жетекчилер алар жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Кандай колдонду, туура колдонду, туура эмес колдонду, каяка кетирди, аны сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Бирок мен айтар элем, могу жайкыдагыдай оор акыбал болгон жок да азыр. Андай болгондук. Жайкыда мен түшүнүп атам, биздин жетекчилер деле шашып калышты. Эмне кыларын билбей шашып калышты да. Мындайды көрбөсө. Мындайды көрүп, мындай шашып калышты. Ошон үчүн алар да туура түшүнүш керек бир жагы. Эптеп эле баягы жардам бергенге аракет кылышып эле баягы кымбатына карабай көп нерселерди алып жатканы мүмкүн ошондой. Бирок алар да туура түшүнүш керек деп ойлойм. Бирок ошол жайкы пандемиядан кийин ойлош керек эле да. Ошо жайкы пандемиядан кийин ойлонуп, ошо туура көз караш кылып, калган ошо каражаттарды баарын чогултуп, жанадай ооруканаларды өзүнчө бөлүштүрүп, ошону туура дайындаса болот эле да. Кана ошону дайындалган жок. Ошондо мен дайындалган жок деп ойлойм. Буга толук мүмкүнчүлүк бар болчу да. Толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Мына азыр мен оюмча эми мындан кийин деле ойлонсо болот. Эми пандемия ушу менен токтоп калбайт. Ал быйыл болобу, эмки жыл болобу, дагы канча созулат, анда мүмкүнчүлүк жок. Азыркы кезде биздин өкмөт, биздин ошол мына Элвира Сурабалдиева деген ошол медиктерди күнөөлөбөй, лучше ошол кантип мындан кийинки ошо пландаштырыш керек. Кайсы клиникаларды жабыш керек, кайсы клиникаларды орнотуш керек. Ошону ойлош керек да. Мына терапевтический профилдерди деген клиникаларды жабыш керек. Бизге окшогон мисалы урология борбору единственный Кыргызстан боюнча круглосуточный күнү-түнү жана скорый менен жардам берген күнүгө 30-40 кишиден кайрылат бизге. Анын баары талаага кетип атат. Азыр урология темасы боюнча дагы алдыда сүйлөшөбүз. Мен берейин деген суроом ушул. Алар коронавирустан да коркунучтуу, жугуу коронавируска салыштырмалуу 70% тездик менен жугат деген экинчи бир ошо коронавируска окшошураак бир вирус чыкты деп дүйнө жүзүндө дүрбөлөң чыга баштады. Мына Европа мамлекеттеринде бир 4-5 мамлекетте катталып атат депчи. Бул боюнча бизде кандай маалымат бар, анан кандай даярдык? Бул деги ушул боюнча кандай маалыматыңыз бар, медик катары? Эми биз мындай мутированный деп атпайбы, мутация болгон вирус чыкты деп Европада айтышып атат. Бул да бир сигнал деп ойлойм. Сигнал да.
бизге жеткенге чейин ошону сөз түрдө жетпейт деген кепилдик жок. Кепилдик жок. Ошон үчүн срочно баардыгы чогулуп ошону туура чечиш керек ушундай. Мындан кийинки кандай уюштурабыз? Мен оюмча сөз түрдө бул Гансидеги 1000 койкалык ошого ылайыктуу, ошондой инфекционный оорулар жата турган клиникада ошонун жылуулугун тезирээк бүтүрө коюп эле ошонун баардыгын ушу бир жерде сактаса туура болмок да. А мына шаардын ичинде, мына госпиталдын ичинде бирин аралаштырып салды. Азыр эми инфекция кайра бирибизди таркатып атат баары. Бири-бирине таркап атат. Ошон үчүн инфекцион ооруларды мындайча айтканда орусча айтканда локализовать этиш керек, бир жерде чогултуш керек. Аны бүт шаардын ичинде бүт клиникалардын баарын ачып салбай эмне болот анда? Мен оюмча бул туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн дагы да болсо ойлонуш керек да. Анан бул жаңы министр жөнүндө кеп сөздөр болуп атат. Эми биз угуп аткан, жазып аткан кеп сөздөргө караганда жаңы министр баягы теоретикалык жактан, окуу билим, тажрыйба жагынан алганда мындай талапка жооп берет, бирок жооптуу кызматтарда иштебеген, опуту азыраак деп сындап атышат да. Мурдагы чоң жооптуу кызматтарда иштебепти. Анан саламаттык сактоо министрлигинде кантип реформа жасайт. Эми сиз буга чейин иштеп кеткен министрлердин жакшысын жакшы, жаманын жаман деп ачык айтып келгенсиз. Эми азыркы министр дагы ачык айтасыз го, кандай артыкчылыгы, кандай кемчилиги бар. Мен аны эми мындайча айтканда баа бериш кыйын. Анткени азыр келген министрибиз жаңы келди да. Жаңы эле келди, мына бир айдын тегерегинде иштеп атат. Бир айдын ичинде ошо баа бериш кыйын. Дагы убакыт бар. Ага баа бербей, андан көрө ага жардам бериш керек деп ойлойм да. Азыркы моментте ушунчалык экономика жагын кыйналып турганда, бир жагында шайлоолор күчөп турат, инфекция күчөп атат. Ушул убакта иштеш абдан эле оор да. Мен оюмча ойлойм, бир жагы азыркы барган министр абдан эле оор болуп атат. Анткени буга чейинки министр ойлош керек болчу. Буга чейинки министр ойлош керек. Анан эми буга мындайча айтканда по наследству начар реформалболгон, дайындыгы жок саламаттык сактоо министерствосу түшкө эле болбойт. Ошон үчүн эми ойлойм, бул өзү профессор жигит, кыйын жигит. Мен оюмча жакшы иштеп келет деген ниет бар. Бирок буну критика кылбай кайра жардам бериш керек го деген ой бар да мендечи. Азыркы кезде бири-бирин критикалаганга баарыбыз мастер болдук. Кыргыздардын баардыгы эле бири-бирин критикалайт. Кантип жардам бериш керек, кантип алып чыгыш керек, ошону ойлош керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мен оюм азыр бири-бирибизди куугунтуктабай, бири-бирин критика кылбай, ойлонуп туруп туура мамилелерди кылыш керек. Мындай специалисттердин сөзүн угуш керек. Эми баягы политик болуп жүргөндөр кишинин сөзүн укпайт да. Эми азыр ошон үчүн ошол жагына көп мамиле кылыш керек эми. Анан мына бийлик алмашкан сайын ошо көп тармактарда мындай үмүт пайда болот да. Эми баягы буга чейин ошо бийликке ыңгайлуу болуп келген коррупциялык схемалар дейбизби, башка схемалар дейбизби, ошолор сындырылып, мына жакшы жагын өзгөрөт деген чоң үмүт болот. Мына бизде 5-6 октябрдан кийин дагы үмүт пайда болду да көп тармактарда. Ошон үчүн ушу саламаттык сактоо министри. Мына 30 жылдан бери реформа деп келтип, тигил келди, бул келтип деп эле айтылат. Эми чын эле элде дагы үмүт пайда болуп турат. Анан бул ак кабатчан байкелерибизде, эжелерибизде дагы үмүт пайда болуп турат. Ошо чын эле саламаттык сактоо министрлигинде тармагында чоң реформа болуп, баягы жакшы шарттар түзүлөт депчи. Сиздин ишеничиңиз кандай? Эми буга чейин баарыбыз эле билебиз да. Профессионалдарды иштетиш керек да. Профессионал эмес кишилерди иштетсе, проблемалар болуп атат да. Ошон үчүн азыркы келаткан биздин бийлик, азыркы келе жаткан президент болобу, правительство болобу, ошол жакшы специалисттерди
ордуна коюп, баягы тоок сойсо да касапчы сойсун дегендей ар бир нерсенин өзүнө ошого ылайыктуу кишилерди коюш керек деп ойлойм. Анан ошондон кийин кичине оңолот. Бирок биздин саламаттык сактоо системасында азыркы келген биздин министрибиз Бейшеналиевдин амбициясы абдан жакшы амбиция деп ойлойм. Мен өзүм да сүйлөштүм, байкап атам. Бул аракет кылып атат да. Анан азыр кезде мындай иштеген, иштебегендерди коюш керек дегендей. Мына азыр президентский выбор болмоюнча мында мораторий, биздин саламаттык сактоо системасы мораторий кылыптыр. Бул туура деп ойлойм. Эч кандай ошо согуш убагында кадр алмаштыруу деген туура эмес да. Согуш болуп атса, анан кадр алмаштырып отуруп алса кайдан болот? Мурдагы министерство ошондой болгон. Ошондой согуш болуп атса, кадрларды алмаштырып, мына мен деле алмаштырып, ошентип жүрбөдү. Ошон үчүн ойлойм, бул абдан туура эмес. Азыркы келген министр келер замат айтты, эч кандай мындай кадрларды алмаштырууга мен барбайм. Мораторий, пока bizde стабильность болмайынча, туруктуулук, биздин президент шайламайынча, өкмөт шайламайынча мен кадрларды алмаштырбайм. Ушул болгон кадрлар менен азыр иштегенге аракет кылам деп айтты. Бул менин оюмча туура. Абдан туура. Азыр кадр менен эмес, азыр башка ошол вирустун, биздин коронавирустун пандемиянын мындан кийинки кылган бизге кесепетине карашы профилактикалык жолдор менен, ошондой эле жанагы уюштуруу жолдору менен көп иштерди иштесе туура болот. Сиз жана реформа темасына байланыштуу да, ушул саламаттык сактоо тармагы абдан чоң да, багыттары көп. Анан ошонун ичинен сиз белгилеп айта турганда, мына катып айтканда эң эле баягы өлүп калган жерин айтып бериңизчи, ошо кайсы жеринен баягы эме кылыш керек, оңдош керек дегендейчи. Бир-эки үч жерди белгилеп. Эми алып көргөндө система биздин здравоохранение туура эмес да. Азыркы шартка байланыштуу мына союз убагында бизде профилактикалык жол менен система болчу. Азыркы кезде мындайча айтканда дикий капитализм да. Ошол убакта биз туура көз караш менен иштеш керек. Мына көп эле медиктер ооруканалар реформа кылса болот, системаны алмаштырыш керек деп ойлойм. Биринчиден, мисалы жанагы ФОМС деп коюп атабыз. Ал системаны ордуна келтириш керек. Ошондой эле жанагыдай жеке менчик медицинанын элементтерин биздин бүт ооруканаларга киргизиш керек да. Анан кийин биздин мындайча айтканда жетекчилерди, главврачтар болобу, жетекчилердин баарына бизге боштондук бериш керек. Кандай боштондук? Боштондук деген себебим жетекчилердин колу буту байланган да. Эч нерсе кыла албайт. Жана тендер деген эмени жоготуш керек. Бул мафиозный структура, бул тендер дегенчи. Бул тендер дегенди жоготуп, ар бир жетекчиге ошо мындайча айтканда ответственностун эметип, ошону туура коюп, ошону мына мисалы 10 миллион, 100 миллион сомго байланышкан оорукана болсо, ошо качы керек? 100 миллион аласың, бирок ошону сен 100 миллион кайра табышың керек. Жана теневая экономика деген жанагы подпольный экономикаларды өйдө чыгаш керек. Мисалы, мына улуттук госпиталь деле алсак, мына лабораториясы жок. Мында жакшы лабораториясы жок. Жана компьютердин томографиясы деген жок. Жаңы заманбап технологиялар жок. Ошон үчүн биздин оорулардын бардыгы медиктер болуп, баш болуп, бардыгы ошо жеке менчик клиникаларды биз багып атабыз да мындайча айтканда. Ошон үчүн ар бир жетекчиге боштондук берип, алар жана тендери жок, ошо заманбап оборудованияларды алганга, ошондой эле жеке менчик биздин финансалык же болбосо ошо уюштуруу элементтерин ошо больницаларга киргизсе, мындайча айтканда закондоштуруш керек да, мындай теневой экономиканы. Закондоштуруп, платный отделенияларды ачып, жанагы ачык алып чыгыш керек. Ачык алып чыгыш керек. Вот ошондо система оңолот да. Ошондо ар бир жетекчи ойлонот, кантип мен багышым керек.
керек, кандай иштешим керек. Ошол менин коллективде иштеген врачтардын, медсестралардын айлыгын кантип көбөйтүшүм керек. Ошону ойлош керек жетекчилерчи. Вот ошондо туура болот. Андай кылмайча болбойт, конечно.